Өлкө президенти Алмазбек Атамбаев Баткен облусуна болгон 2 күндүк иш сапарында Баткен районунун Чоң-Кара айылындагы чек ара заставасынын ачылуу аземине катышты. Чоң-Кара чек ара заставасынын курулуш иштери 2013 жылы башталып, республикалык бюджеттен 51 миллион сомдон ашуун акча каражаты бөлүнгөн. Аталган заставанын жоокерлери Өзбекстан Республикасы жана Тажикстан менен чектешкен аймактарды кайтарышат. Өлкө башчы өз сөзүндө акыркы учурда чек ара кызматкерлерине бардык шарттар түзүлүп жаткандыгын белгиледи. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Чоң-Кара чек ара заставасы Баткен облусундагы алгачкы заманбап бардык шарттар менен курулган имаратка ээ болуп турат. Өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо максатында 2013 жылы курулушу башталып, 3 жыл аралыгында колдонууга берилди. Бул жерде чек арачылар үчүн зарыл болгон бардык шарттар каралгандыгын жоокерлер кубануу менен айтышты. Негизги багыт Өзбекстан Республикасы менен, ошондой эле биргеликте Тажикстан Республикасы менен мамлекет чек араны кайтарабыз. Мамлекетибиздин тарабынан демилгеси негизинде бул жаңы заманбап чек ара заставасы курулуп берилип жатат. Бардык шарттар бар. Ичинде жатаканасы, аскерлер, жоокерлер жатаканасы, ошондой эле ашканасы, жоокерлер ашканасы бар заманбап, бар жокко азыркы заманбапка талапка жооп берет. Курулуштун жалпы сметасы 51 миллион 665 миң сомду түзүп, республикалык бюджеттен каржыланган. Чек ара бүтүндүгүн сактоого мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, анын ичинде жоокерлерге болгон камкордукта жакшы жолго коюлууда. Бүгүнкү ачылып жаткан чек ара заставасы да президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен ишке ашты дейт генералдык штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев. Заманбап аскер бөлүктөрү, мына өзүңөр көрүп атасыңар, ушундай чек ара заставалары салынып жатат. Бул президентибиздин демилгеси менен бардык күч аракеттер жасалып, ушундай жакшы шарттарды, жакшы бардык условияларды түзүп, аскер кызматкерлери кызмат өтөгөндө алардын бардык маселелери чечилгендей болуш керек да. Өлкө башчысы Чоң-Кара чек ара заставасынын ачылуу аземинде сүйлөгөн сөзүндө жоокерлердин шартын жакшыртууга бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтты. Ошол эле учурда мындан бир топ жыл мурда аскерге кедей кембагалдардын уулдары айласыздан барса, учурда армияга баруу сыймык болуп калды. Анткени жоокерлердин арасында жогорку билимдүү эр азаматтар да көбөйүүдө дейт Алмазбек Атамбаев. Быйыл армияга алынган жигиттердин 30% жогорку билими бар экен. Мына чындыгында bir kança yıl murun tüşümüzge girişimizde armiyaga bargan ар bir 3. asker prizivnik jogorku bilimde olattı. Hiç kim oylaşımız. Antkeni armiyaga eptep armiyadan kutulavaganlar, ailecekler, kembagallardın baldары barçı. Hazır armiyaga barıp hizmet ötüş сыймык болуп калды. Чоң-Кара чек ара заставасы Өзбек Республикасы менен чектешкен 13 чакырым чек ара тилкесин жана Тажикстандын Исфара району менен чектешкен 5 чакырым аралыкты кайтарышат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.